Ошол жерлерди да саттыlar. Giyim maslı zavottu bizde ayda örüp maslı zavottu özünü kılıp aldı. Номер 274A рай администрациянын буйругу менен муну каттоодон өткөрөт. Assalamu alaikum. Salamatсыздарбы? Десин ТВ YouTube kanalında түз эфирдесиз. Мен өткөндө бир берүү чыгарып, контент чыгарып, Базаркоргон май заводу кантип жеке менчикке өтүп кетти деп коомчулукка суроо менен кайрылдым эле. Анын соңунда эле көп коңгуроолор болуп, азыр мен сиздерге коюп берем. Ушул адамдар кайрылуу жасашты да. Бунун негизги мына азыр өзүңүздөр көрүп дагы түшүнөсүздөр. Эми бул адамдар ушул үнүбүз Садыр Нуркожоевич Жапаровго Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевтерге жетсин. Биз Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кайрылганбыз арыз иретинде, бирок эч кандай натыйжа чыкпай калды. Ошон бул канал аркылуу дагы бир жолу кайрылып көрөлү деп ыйлашып ушундай айтышты да. Эми угуп отурсаң, Зенингейт да 20-30 жылдан Базаркоргон май заводунда иштеген адамдар эч кандай эмгек күнү жазылбай пенсияга чыкпай калганда өздөрүнүн жер үлүштөрү менен пенсияга чыгышыптыр да. Мындай бизде жер үлүшү деп коет. Жерге төлөп жүргөн салыктардын эсебинен эң минималдуу пенсияга чыгышкан. Ошондой эле булар 50% акцияга ээ болгонуна карабастан заводдун 100% акцияны ошол заводдун азыркы ээси Гүлжан Токтосунова деген аял алып, ошондой эле буларга эч кандай акционерлердин чогулуштарында өткөрбөйт экен. Өзүм билемдик менен заводду толук талкалап, анын ичинде склад толло майлары болгон дейт. Анын ичинде толук жанагындай жаңы Москвадан келген технологиялык тетиктер болгон. Жаңыдан ошол жерге жерди казып, скважина суу жерден чыгарган экен. Ошол байлыктын бардыгын азыр өзүнүн жеке кызыкчылыгына иштетип колдонуп жүрөт экен. Ал эми бул акционерлердин алды кайтыш болуп кетиптир, арты кемпир чал болушуптур. Жок дегенде бизге болбосо дагы мамлекетке ушул май завод өтсө экен. Ушул нерсени ушул Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу президентибиз көрүп, ушулардыга дагы бир назарын салып, ушул жеке калп алдамчылык жол менен өтүп кеткен ушул ишкананы мамлекетке кайра алып берсе деп айтышат. Анткени булар алдамчылык деген себеби эч кандай акционерлердин чогулушу болгон эмес, жасалма протоколдор менен болуптур. Бир нече жолу сот болгондо дагы бул ошол кездеги соттордун ошол Гүлжан айымдын кызыкчылыгына чечип бергендигине байланыштуу ушул бир нече адам мындайча айтканда талаада калыптыр да. Анда эмесе биздин кийинки көрүүбүзгө назар салыңыздар. Hurmatlı Sadır Japarov ukam, biz şu maslı zavoddu şu ortada algan bu çok giyim maslı zavoddu bizde ayda örüp maslı zavoddu özünü kılıp aldı. Hem silerden o şu jardam surap silerge çıktık. Şu bizden pensiyalarımızda dağı cer ülüşten çıktık. Bizde eştekege koşboy zavoddu özünü kılıp aldı. Yemeslerden jardam surap suranavız ukam Sadır Japarov, Kamçıbek Taşiyev ukam biz okşoğun kempirlerdeyim karap koygula. Bizde o şu pensiyaga çıkarvadı. Bizden den soluğuz, ömrümüz bari maslı zavodda kaldı ukam. Şunu kara bergenlerde suranavız. Men ukam, men 20 yıl işledim maslı zavodda. Bizden barimizle ayda örüp maslı zavod özünü mençigini alıvaldı. Bizde birinci başında aytdı, koşu zavoddu bağlav alavız.
aksiya kılavuz, koşulu alavuz, tölegül ödedi, biz puldu töledik, akırkı aylığımızdı dağı bermey koydu, şu aksiyaga koşuverdim dep. Şunday kıldıkan biz de karaştırıp, şuuzdu silerden suranıç, silerde bir ümütüz, bir yolu 30 yıldan beri ümütüzdü. Neme ümütüzden tüngüldü gele. Yani silerde uğup şu bizge şu nemelerimizi aksiyalarımızdı, bizden turduva kinişkalarımızdı, emgegimizdi, ükkem şu hakikatine jetti berevi dep silerden şu suranı adam ükkem. Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен Ишбаев Данияр, 72 жаштамын. Базар Оргондон болом. 1987 жылы ошол май заводуна жумушчу болуп жумушка киргенмин. Эми ошол завод боюнча, ошол малда иштеген эмелерим боюнча кээ бир маалыматтарды айткым келет. Мен ошо 87 жылдан баштап ошо заводдун ар кандай иштеринде иштеп келдим. Мастер болдум, заводел болдум, главный инженер болдум. Ошентип 96 жылга чейин иштедим. Эми мен силерге айтарым, ошол күндөрү особенно 92 жылдан баштап приватизация башталганда биз заводду как главный инженер катары немеден уставной фондуну кайрадан инвентаризация кылып, заводдун баардык зданияларынан бүт баардык немелер материалдарын кайра эсептеп чыгып, уставной фондду аныктаганбыз. Аныктап şu эметкенбиз, приватизацияга байланыштуу. Анан 93 жылы ошол заводдун директору Токтосунов Гүлжан ошол заводду туура эмес, законсуз şu приватизация кылып алгандан кийин анан şu биздин эмелерибиз чыгып атат. Себеби ошо 93 жылы Токтосунов Гүлжан эч кимге айтпастан, эч кимге менен кеңешпестен туруп ошол жогоруда Бишкекке келип милк фондулары менен тааныштап немени жалган протоколду алып барып чогулуш болду. Конференция дайымы? Конференция болду. Мага ошо 51% макул болушту жумушчулар деп ошонун 51%-ини төгүп, калган 49%-ини элге өзү каалагандай кылып бөлүп документ жасаган. Аны биз билбейбиз. Анан кийин бул көрсө 1994 жылы 1-июлда номер 274А рай администрациянын буйругу менен муну каттоодон өткөрөт. Бирок толук өткөрбөйт да, баягы жөн эле мындай регистрация кылып койгон болот. Анан кийин биз билип отурабыз. Ошондон баштап биз коллектив нааразы болуп, ар кайсы жерлерге арызданып жүрдүк. Барбаган жерибиз калбады. Акырында ошол губернатор ошондо Бакиевке да киргенбиз. Бакиевке киргенде муну соткана чечет экен, прокуратурага кайрылгыла деген. Прокуратурага барсак, прокурорду бизге берген, бир күн биздин заводко келип, баардыгыбызды чогулуш болбогонун баардыгын бирден сурап чыгып, протест койгон. Ал протесттин бир экземплярын ошо райондун гос администрацияга тапшырып, шунда разбор кылгыла, бул туура эмес болуп калыптыр, чогулуштун болбогон деп тапшырып кеткен. Ошо протесттин негизинде анан кийин комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын мүчөлөрү 8 адамдан түргөн комиссия түзүлгөн. Ал комиссияга ошо мүлк фондунун кызматкерлери, ошо рай администрациянын инспектору Абдыкадыров Эмил деген, антимонополия департаментинин жетекчилери, ошо райондук администрациянын мүлк фондунун жетекчилери,
болуп 8 адамдан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын маалыматын угузуп бизге келип чогулуш кылган. Ошондо райондук администрация райондун администрациясынан келип, ошондой бир азыр ушу кагаздары да бар бизде. Ошол эмени 1-июль 94-жыл болгон регистрация болгон эмени документтердин бардыгын алып келип Гүлжан Токтосуновго көрсөткөн копиясын көрсөт дегенде ал копияны да кылбаган экен да, бул жалган документ болгондо. Ошондуктан бул копиясыны башка число менен, башка уставдык учредителдердин башка фамилиялары менен адаштырып берген. Эки башка болуп чыккан документчи. Ошондон жалганы чыгып калган. Анан кийин рай администрация 294 буйругу менен кийин ошо жана 274 буйрукту жокко чыгарып, кайрадан ошо комиссиянын немесине жазылат да, бул кайрадан каттоодон өткүлө, кайрадан жанагы учредителдердин собраниясын кылып, доляны, акцияны тең стаж, ар иштеген стажына жараша бөлүштүрүү деген приказ чыгарат. Биз анан ошондо Токтосунова Гүлжанды ишенбестик көрсөтүп, биз жумуштан алып койгонбуз. Биз коллектив жумушкадан алып койгонбуз. Ошондой болуп аткан маалда, бул эми 96-жыл болуп атат да. Ошондой маалда бул Токтосунова немеге мүлк фондуна кат жазат. Мен ушундай эме кылып койдум. Мүлк фондунан кат келген, ошондо зам министр Ляхова деген болгон. Ошонун каты бар. Ошо Ляхова мындай деп жазып атат. Коллектив, орусча жазган коллектив, эгерде ушундай кылып тополоң кыла берсеңер, анда биз силерди эме менен жаңы пересчет коэффициент менен 40 эсе кымбат кылып, эмеңерди 38 миң эмес, 1.200.000 кылып туруп, анан кийин эмеңерди төктүртөбүз. Ал эми Гүлжан Токтосунова болсо директорду төккөн ошо 19 миң жарым төлөп койгон 51%, жарымдан көбүнө. Анан ага пересчет менен кайтарабыз. Же болбосо 19 миңини 660 миң сом кылып кайтарабыз деген письмо келет. Анан бизди ошо письмо менен коркута баштайт Гүлжан. Мына көрдүңөрбү? Эгерде эмесеңер ала бергиле, мына 1.200.000 төлөп туруп ала бергиле. Мен берейин заводду. Ала алсаңар деп. Бул кайсы закон эме Ляховен билбейм, ошо маалда кандай закондун негизинде, кандай эме менен дагы эле ошол Токтосунованын сөзүн эме кылып бизди коркутканда, биз анан кийин ошол эменин протесттин негизинде дагы жазганбыз. Биздин райондук сотко жазсак, райондук сот деле кайра эле келтирип эле Гүлжанга чечип коюп, областной сотко эметсек, ошо протестти дагы жокко чыгарып, областной сот ошо Токтосуновага чечип койгон. Ошентип жүрүп, жанагы ортодо ошондой боло бергенинен областтын ошол губернатор нейтральный бир адамды келип директор кылып койгон. Убактынча ушул разборко бүткөнгө чейин директор болуп иштейсиң деп. Мамытов Базарбай деген келген. Анан ал канча 3 ай 4 ай иштеди. Ошондо деле анан кийин ар кимге арыздана берип эметип алып, анан ошол Базарбай да кетип калды иштебейчи. Анан бул эмнегедир Жалал Абад область шаардык сотко соттун чечимин көтөрүп келет бизге. Ал сот болду деп да, жана приговорун. Анда бизди эскимизди чакырган эмес. Мына биздин толгон документтерибизди бирөө сураган да эмес. Эми бизди чакырыш керек эле да, например, сот болуп атса, ал Гүлжан бизди сотко берип атат да эми. Коллективден бирөөбүз барып катышкан эмес, билген да эмеспиз ушу сот болгон болбогонун. Ошо документти бизге такап, мына мен завод меники болду деп. Ошентип баарыбызды жумуштан айдаган, ошондо кеткенбиз. Биз жүгүрүп эч кимибиз эч эмебизге жете албай, ошол маалдагы сотторго, ошол маалдагы чоң аткаминерлерге ишенбестик кылып, акыры жүгүрбөй калганбыз. Ошол бойдон калган завод ошол Гүлжандын эмесинде. Эми мен кыскача ошол заводдун ошол 96-жылга акыбалын айтып кетейин.
Ошол маалда мен главный инженер болуп иштеп атканда мен Москва Союз пищекомплектке чейин барып туруп реконструкция баштагам. 91-жылы реконструкция башталган. Агрофирмадан 1 гектар жер бөлдүрүп алганбыз реконструкцияга дагы кошумча. Ошол жерлерге материалдык склад, автогараж 15 машинеге, жаңы котельный, жаңы компрессорный, котельный, между прочим, газ менен иштей турган котельный курганбыз. 80% бүткөн. Котельныйга мен өзүм лично немеге барып, алдыбызда, жаныбызда кошунабыз кондитерский фабрика ошол маалда иштеп калган. Ошол жерге Өзбекстандан газ келчү. Газ, природный газ. Ошо газды ошолор менен сүйлөшүп, биздин котельныйга тартып келмей болгонбуз. Ортосу 700-800 метр чыгат экен. Ошондо ошо 1 километрдей труба алганбыз. Мен Бишкектен өзүм алып баргам. 89 миллиметровый трубадан. Ошо трубалар калды, тартылбай калды да эми. Завод бүтпөй калды. Анан башка жанагы азыркы өзү куруп алган заводдун ичинде ресторан ичинде полный технологический оборудованиялар болгон. Bir күндө, bir суткада 40 тонна сүт кабыл алса элек. 40 тонна сүттү переработка кылат элек. Биз ошол маалда Жалал-Абад областында Жалал-Абад молочный заводдон кийинки эле кубаттуулугу экинчи турган завод элек. 50-60 адам иштейт эле бизде. Күнү түнү 3 сме менен иштейт элек. Анан ошол азыркы күндө ошол оборудованиялардын бири жок. Азыр ресторан болуп турат. Анан башка толгон топко жанагы оборудование реконструкцияга дейилген эмени мен Москвага чейин барып алмаалда 92-жылдары Союз бөлүнгөндөн кийин биздин оборудованиялардын көпчүлүгү эле мынау Латвия, Литва, Эстония, Прибалтикадан алынчу экен чактагы заводдордон. Анан кийин бир 40%-ын алып калдык, мен Москвага чейин өндүрүп калдык. Ошо 40% деле жанагы жаңы курулган автогараж деп атпайм, ошонун ичи толтура жаңы оборудование болчу. Гомогенизатор, пастеризаторлор, жаңы молочный насостор, трубалар толтура болчу. Ошолордун баары калган 96-жылы. Алар эмне болду? Алардын баардыгы ошол жеке эмеге калды да. Эми азыр билбейм эми канчасы калды, канчасы жок. Анан кийин котельниси 80% бүтүп калган. Материальный склад менен автогараж 100% бүтүп колдонууга берилген. Ошо складтар эмелер. Неме менен МПМК жаныбызда МПМК менен договор түзүп, алар подрядчик болуп, биз заказчик болуп. О бүт баягы стройкасын ошолор жасаган. Кирпичтен ошо бүт зданиялардын ограждениялары, ошо завод эме компрессорный котельнийлер, складдын баары кирпич менен бүткөн. Жакшы качественный кирпичтер менен. Ошо кирпичтер, ошо зданиялар каякта азыр? Билбейм, ал суроо ойдон турат. Азыркы күндө ошол материалдардын баардыгы аныкташ керек. Эми мен урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен өтүнүп сурайт элем. Азыркы мына баарыбыз карыдык, баарыбыз пенсиядабыз. Ошол маалда кийин пенсияга чыкканда барсак баардыгыбызды атаңа бар, энеңе бар деп эмеге аяк бияка айдап биздин жанагы иштеген айлыгыбызды пенсияга керек экен да. Например, 5 жылдык непрерывный иштеген айлыктын баарын айма-ай эметсек пенсиябыз көп чыкмак экен. Ошолорду справканы бербей бизге эмеге бербей койгон, көпчүлүгүнүн бербей койгон. Баардыгыбыз айла кеткенде ошо карыганда болбогон жана жер 40 сотук, 50 сотук жер үлүштөрүбүз менен ошонун эмеси менен размери менен пенсияга чыкканбыз. Азыркы күндө ошо болбогон пенсия менен жашап келүүбүз. Эгерде ошо маалда бизге ошо документтерибизди туура кылып берсе жок дегенде, биз азыркы күндө бир жакшыраак пенсияда алып калат элек. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич, мен ошо калган немелердин атынан суранат элем. Ушу Гүлжан Токтосунованы ушу заводду бир келип көрүп, текшерип, азыркы абалын көрүп туруп, анан кийин аны ушу өкмөткө, мамлекетке алышыңарды суранабыз. Мамлекетке. Жок дегенде мамлекетке кызмат кылсын. Ошол жерде бардык условиясы бар. 180 метрден скважина чыгарганбыз. Суу, артезианский суу чыгат эле. Ошондой бир резервуарларыбыз бар эле, 150 кубтан эметилген, бүтүп калган уже. Заводдун ичинде канча деген нержавейка, алюминийден жасалган оборудованиялар, ошолордун баарын текшерип,
Ошолордо деле ошолордун баардыгы ошо мүлктө уставной фонддо жазганмын да менчи баардыгын ийне жибине чейин жазылганмын. Ошонун баарын өзүнө алып алып атпайбы? Ошо ойдон калып кеткен. Ошонун баарын аягына чыксаңыз, биз акыйкатты гана каалайбыз. Биз өзүбүзгө деп эметкен жок. Бизге деген ошол социальный жактан кыйналганыбыз үчүн ошол пенсияларыбызды ошакта иштеген стажыбызга жараша ошол өзүбүздүн үлүшүбүздү, өзүбүздүн жанагы илгери дивиденд берген жок бизгечи. Биз ошо акционербизби, акционер эмеспизби? Азырга чейин билбейбиз. Актилек жоопкерчилиги текшерилген акционердик коом болуп өткөнбүз. Бирок азыркы күндө Актилек коому эмес, Актилек рестораны болуп турат. Бир адамга кызмат кылып атат. 30 жылдан бери ресторан болуп турат. Эми чындык мына азыркы бийлик, илгерки бийликтер, аткаминерлер, ошол министрлер бардыгы ошо кимдин акчасы болсо, кимдин мындай акчасы көп болсо ошонукуна чече берген да, акыйкатсыздык болгон. Ошентип биз жетпей калганбыз ошол акыйкаттуулукка. Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Бизде макал бар. Ушунун бардыгы мына азыркы күндө эгерде шунун бардыгын кайрадан изилдеп чыгып, кайрадан ушул акыйкатты орноштуруп мамлекетке алсаңыз, биз шунчалык мындай бир эметип калат элек да, жок дегенде карыганда ошо акыйкатты көрүп. Биз ошону суранабыз сизден. Кайрадан карап, кайрадан ошону териштирип, ошону Гүлжан Токтосунованын эгерде күнөөсү болсо, ошо күнөөсүнө жараша жазасын алсын да. Ушул бойдон калбайт го деген үмүттөбүз. Камчыбек Кыдыршаевич. Биз былтыр 24-жылы октябрь айында арыз боюнча кайрылганбыз. 8-9 адам. Арызга кошула тургандар дагы 7-8 адам бар. Көбүбүз карып калдык, чындыгында көптөр өтүп кетти. Каяка арыз жаздыңар эле, каяка арыз жаздыңар эле? Арызды биз Камчыбек Кыдыршаевичке, УКМКнын жетекчиси, генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевичке жазганбыз. Андан бир айдай убакыт болгон жок. Поштого мен барсам, бир айда жооп келбегенинен поштого бардым. Кайра Бишкекке барып премия киргиземби деп. Барсам, кат келди деп звонок кылып калды. Ошо мен поштого барып письменный заказной арызымды издесем. Арызыңыз Жалал Абадка түшүптүр, Бишкек жөнөтүптүр. Жалал Абадтан бизге келди, биз карайбыз эче деп УКМКнын Базар Коргон шаарынын УКМКсына келиптир. Мен звонок кылып иштегендерге баралы дедим. Саатты белгилеп биз бардык. Анан кандай болгон, андай болгон, мындай болгон, кыскасы балдар сурады. УКМКнын зам начальниги Куба деп таанышты. Биз менен аты Кубаныч болсо керек. Анан кийин силер деди, кете бергилеми деди. Эми биз дагы ден соолук жок, жакшылап текшерип, жакшылап мамлекетке караштуу алгыла. Биздин дивидендтерди пенсияга чыга албай калганбыз. Ошол пенсионный фондко түшкөн акчаларды текшергиле. Трудовой книжкалардын көпчүлүк адамдарга бербей койгон. Менин трудовой книжкам колумда. 98-жылы 5-майда статья менен собраниядан айдадым дептир. 98-жылы эч ким калган эмес заводдо. Ким менен общий собрание өткөргөнү дагы белгисиз. Кыскасы айтып деп кеткенбиз. Андан кийин башка сураган жок. Аны мен звонок кылып турдум. Биздин арызды сурадыңарбы, эмне болду? Гүлжан Токтосунова келип жооп бердиби десем, законный түрдө өткөрүп алганбыз деп койду деди ал бала. Андан кийин дагы звонок кылсам, силерди УКМК сурайт Жалал Абадтан деди. Мен УКМКга бардым Жалал Абадка. Биздин арыз боюнча силерге кайра келиптир, Базар Коргон жөнөтүптүр десем, ал жак биз кабарыбыз жок деди. Анан мен звонок кылдым Базар Коргонго. Бул жерде эч ким келбептир кабар десем, звонок кылып сүйлөшүп кеттим. Анан байланышып туруп келгиле деди. Байланышып туруп бардык. Мен, Акбарова, Аскарова үчөөбүз бардык. Ал жерден 2 аял калды. Базар Коргон өзүм чырайм деп бөлүп алды бизди. Барганда Нуртилек деген тергөөчү Акбарова Мөтөбарды сурады, Аскарова Инетегени сурады. Мени башка тергөөчүгө берди. Абетке биз чогуу чыгабыз, сизди Рахман сурайт деди. Рахман мен сурап турам деди. Рахман деген жаш бала экен, мени сурады. Мен болгондой айттым. Бирок Жалал Абадка мен суралганда айтканмын. Тосконду текшердиңерби? Биз пенсияга чыга албай калдык. Үлүш менен 100 миңди акча менен чыккан, аз акча менен чыгып калганбыз.
ошону жок дегенде ошону билдиңерби? Биз силерден бир жооп укугубуз келет менин десем, биздин укугубуз жок, базар болгон соцфондун текшергенге деди. Ошентип азыр колубузда трудовойбуз бар, иши кылып канча жолу аракет кылдык, канча жолу мен 3 жыл каттадым пенсияга жакшы чыгамын деп. Колуңарда трудовой болгону менен ошол эмгек күнүңүздөр пенсияга жазылган жок. Ушундай туура түшүндүмбү? Туура. Мен район бөлүнө электе Ленский район кезинде ишке киргенмин. Ошону жумушсуз калтырды, 98-жылы стадия менен айдадым деп. Эми бул мамлекеттик завод. Азыр дагы чын-чынына келгенде мамлекет документтери туура эмес, туура мыйзамдуу түрдө өтпөгөн үчүн азыр деле менин оюмда мамлекеттик болуп турат. Документи чала чарпыт. Анан кафе болуп кетти. Бир эле кичинекай жерди тоорок чыгарып жүрөбүз деп айтып койду. Мен Гүлжан Токтосуновага жолуктум 23-жылы августта. Анан айтайын дегеним, 97-жылы комиссия агрофирмадан 1 гектар жер бөлүп берген. Эски территория 1 гектар. Маслозаводдун өзүнүн территориясы 1 гектар болгон. Ал жерлер эсепте жок, баланста дагы жок. Ал кандай пайдаланып жүрөт? Түшүнүксүз. Ушуларды тактап жооп берген адам жок бизге. Андан кийин маслозаводдун проходнойнан сырткары территория полный кафе болуп кетиптир. Ал дагы Гүлжан Токтосунова, маслозаводдун ошол кездеги директору Гүлжан Токтосунова аркылуу сатылыптыр. Айлана деген кафе турат. Мен да ал жерге мейман чакырганда ошону сыйладым. Документтер бар, бардыгыбыз азыр тирүүбүз, карыдык, ден соолук кетти. Ушунун акыйкатына чечип бериңиз. Президент Жапаров менен Камчыбек Кудуршаевич, сиздерден көптөн көп өтүнүп суранабыз. Сиздер неже азыр бир суроо. Ошол 98-жылга чейинки эмгек күнүңүздөр өттүбү пенсияга же ал дагы өтпөй калды? Эчтеке жокпу? Иштеген күнүңөр өттүбү? Негизи ошол заводдо канча өтпөй калды пенсияга. Маслозаводдон маслозаводду көрбөгөндөй, билбегендей, маслозавод эч качан болбогондой талада калдык. Маслозаводдо иштеген күнүңүздөрдү нөл кылды, эчтеке жок. Баарыңыздарды. Ооба. Жок, мен 22 жыл иштептирмин, эми өз айдаганга 98ге чейин. Союздун кезинде. Союз кезинде. Ада бул Абдымомунова Гүлсара, Акзыйнап дегендер 19 жашынан иштеген. Мен дагы ал жерде 20 жашыман иштегем. 76-жылы мен 20 жашта болгом. Мектепте иштеп, кийин пединститутка өтө албай, кийин бухгалтерияга тапшырып, ошо бухгалтер болуп маслозаводко келгем. 19 жашынан баштап иштеген бир күндүк стаждагы өткөн жок. Биздин пенсиябызга өткөн жок да, эң өкүнүчтүү ошол болуп атпайбы? Ушул 81-жылы окууну бүтүп барып политехническийди. Ошол жерге направление мен ишке барып иштегем, лабораторияда иштедим, мастер болуп иштедим, анан технолог болдум. Ошентип производственный цехте мастер болуп иштедик. Кыскасы ошол маслозаводдун ишинде жүрдүк. Мен дагы 81-де ошол завод приватизация болуп, не болуп кеткенде жүрдүк. Анан эле кокустан эле приватизация башталып кетти, жумушун эле бул Токтосунова эч кимге айтпай эле Бишкекке барып келип жүрүп, анан бүт документтерди неме кылып эле анан акционерный общество болуп анан жана бардыгын чыгарып эле чогулуш деле болгон. Незаконный түрдө болгон, короче говоря. Чогулуш болгон жок. Чогулуш болгон эмес. Өзү билгендей бөлүштүм, өзү билгендей жазып. Кыскасы мен сөздүн кыскасы незаконный өткөн бул. Бул бир. Экинчиден анан биз арыздансак, ушу арызданып жүрүп акыйкатка жете албай, жакшы дагы жанагы азыр Ишбаев Данияр ака айтып кетти. Чогулуш болгон эмес деп прокуратура сураган биздичи. Ана биз даже область администрацияга барганбыз. Область администрацияга барып арызданып, биз ошол жерде Эмин Абдыкадыров деген бала болгон. Именно биздин областты жетектеп областной профсоюзный комитет келди, ошол жерге область администрацияда жүрөбүз, баарыбыздан жабылып. Күндө ошентип уюштуруп баргандан кийин анан тиги Абышкаев деген генеральный областной неме айтты. Силердин протезиңер кыздар деди. Силердин деди колуңарда протезиңер бар деди. Себеби де мына прокурор сураганда
незаконный деп жазып бериптир. Эч кандай чогулуш оформить этип алган өзү үчүн. Бул основной неме ушул да. Бияк өзү. Анан биз арыздандым да, Ишбаев айтты да 96-жылы иштен алдык муну чогулуш менен. Анан тошто неме обидно бакыт, магачы таң калам. Бул ошо приватизация кылып алган. Мыйзамсыз. Мыйзамы жок. Бизди деги адам катары эсептебек кошкон да эмес эч кимди. Кандисип түзгөн эмес. Анан жанагы заводдун жылайына барак үйлөрү бар. Көрсөң керек, сен базарга Осмонова. ошол барак үйлөрдө жашаганбыз. Жашагандан кийин ошол үйлөрдү алалы десек, бул берген. Бул завод алган аз келген ошол барак үйлөрдү да ээ болуп алайын деп жүрүптүр да. Анан жанагы 96-жылы катуу чогулуш болуп, болгон аким биздин заман шарат акимибиз келип чогулуш катышты, областтан келди. Кыскасы аябай топуноң эле болгон бул. Анан мынча айтпадыбы, чогулуштачы ай токтосун, сенде уят барбы дебеди. Сен бул үйлөрдү не бербей жүрөсүң деди. Ким айтты? Бул үйлөрдүн ар бир жашаган адам ээ болгонго акысы бар деди. Приватизация автоматически ар ким алыш керек деди. Ким айтты ошону? Даже ошону да бергиси келген эмес. Мен ошону айткым келет. Анан жана 2 гектар деп атабыз. 2 гектар жанагы трассанын жол трассы жер бар го, тротуарчик бар. Ошол жерлерди да сатты да бул. Почти бул 4-5 гектар мындай эсептелип келсе, подсобный хозяйство бар тек жакта болгон. 50 баш чочко баккан, 50 баш чочко. Ошол жерге канча гектар экенин билбейм, эми сотикпи же 1 гектар эми айта албайм точно. Аны чукса табылат ал делечи. 1,5 гектар, 1,5. Жалпы 4-5 гектар жер карамагында болгон экен да бул май заводдун. Конечно. Бир 2 гектар мен тошто ичим айтышат. Мен как производственник бакыт. Ошо жанагы кийин май заводу эски болду. Жаңы завод курабыз деп жаңыраңыз здание эмени склад курдук, ичи толтура. Эми жаңы завод курабыз деп атат да. Трубаларды алып келген, нержавеющий трубалар жыйналып турган. Нореки Данияда айтып атат, гараждар курулган 15-20 молоковоз расчет болгон. Котельный цехтын трубасы коюлуп, полный установка курган. Эми кыскасы бардыгы даяр, эми ошонун баары каяка кетти экен. Азыр эже мына ушундай сиздерге окшоп кандай деп койсок экен, акционер болуп туруп, анан акционер эч кандай акциясы жок, ушундай ушинтип сиздер күрөшүп жүргөн негизи канча адам бар ушинтип? Мына азыр сиздер 7 адам чыктыңыздар, ушундай адамдар. Ой, биз башында чыкканда 20-дан ашык болобуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Ошо сиздердин азыркы иштеп аткан ишиңерден улам бизге үмүт пайда боло баштады. Ошо биз 1975-жылы Базар Коргон масыл заводунда онду бүтүп эле келип ишке кирип иштеп калганбыз. Мынакей ошо союз неме бузулуп кеткенге чейин ошол жерде өтүп кийип иштедик сууда. Ошо тиги өмүр бою ошол жерде иштедик. Пенсияга ушмалга чейин пенсияга чыкканда дагы азыркы ошо масыл заводдо иштеген ишибиз боюнча чыккан жокпуз. Колхоздо иштеп ошо колхоздо иштеп 10 сотик тамакени балдарыбызга алып бергенбиз. Ошолордун эсебинен чыктык. Балдарыбыздын 10 сотик тамакени тизген колхозго үйлешип калган үчүн. Масыл заводдо өзүбүз иштеп жүрдүк. Колхозго бирден дайыбыз жок болуп. Ошо балдарыбыздын иштеген тамаки тизип иштеген иши боюнча чыктык пенсияга. Пенсияга дагы масыл заводдон
бир дагы иштеген ишибиз боюнча чыккан жокпуз. Пенсияларыбызды трудовойлорубуз деле берген жок. Ошо маса заводдо канча жыл өтүп кийип, ушу рабочий болуп, биринчи смена, экинчи смена, үчүнчү смена боюнча да иштегенбиз. Биздин мээнетибиз ошол жерде баалаган жок. Ошо Токтосунова, Гүлжан Токтосунова иштеп жүргөндө үлүштөрүбүздү туура эмес бөлдү. Бизге чогулуш деле кылган жок. Чогулуш кылбай эле өзүнчө эле бөлүп өзүнүн өз билгисин кылды. Ошол жерде маса заводдон мисалы үчүн котельныйдан баштап складка чейин компрессорный цех баары жокту. Болтон бир ошо болтон дагы албай биз иштен чыгып кеттик, иштебей калдык. Ошончо 2 гектар болобу, 3 гектар болобу ошол жерди бардыгын ээлеп калды. Ошол жерлеринен биз балдарыбызга жок дегенде 6 сотиктен болсо эми жерлеринен бөлүп берип койсо болот эле, бизге үлүшүбүздү деле бербеди. Мен Абдимамунова Гүлсайра. Ошо маса заводко 1975 жылы онду бүткөндөн эле киргенбиз, иштеп. Ошо союз бузулуп, заводду Гүлжан өзүнө ээлеп алды. Андан кийин бизге иш жок болду. Гүлжан акционерлерге мындай үлүштү тең бөлүшпөдү. Бизге вообще айткан деле жок. Мен мисалы үчүн уккан деле жокмун. Рабочийлерден угуп эле бир 600 сом төлөмүш болгонмун. Жок ошол. Анан акционерлерге собрание бир неме деген үлүш бериш деген жок. Анан ошо биздин эмгегибиз деле бааланбады ал жерде. Эми Гүлжан бар жокту ээлеп отурат, бар жокту сатып, бар жок мындай үлүш жерлерге, жеке менчиктерге берип салган. Эми ал жерден бизге өзүбүзгө акционерлерге ай сайын дивиденд төлөп туруш керек. Ошо ал азыр эми биздин үмүтүбүз ошо азыркы жетекчилердин иштери бизге жагып атат. Ошолордон үмүт кылып биз дагы кайрылып атабыз. Ушу биздин маселелерди дагы чечип берсеңер. Анан ошо акыйкаттык менен маса заводду бизге өзүбүзгө өткөрүп бербесе дагы ушу мамлекетке алып ошо акыйкат ишти чечип беришсе. Анан биздин пенсияларга дагы кичине жардам болот деген үмүтүбүз бар да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерди сонун бир мамлекетибизге иш жүргүзүп, иш алып кетип атканыңызды көрүп, биз абдан сүйүндүк. Биздин дагы силерге айтып кетер сөздөрүбүз бар. Биз Базар Коргон районунун маса заводунда иштеген ишчилерибиз. Биз ошол жерде цехте иштеп келдик. Маса завод токтогондон кийин мына ушунча 30 жылдар өтүп кетти. Силерди сонун бул мамлекетибизге келип иш баштаганыңыздан биз сүйүнүп, силерге кайрылууга мажбур болдук. Бизди дагы ушу иштерибизди көрүп бериңиздер. Мен ал жерде 85 жылдан иштеп келдим. 96 жылдагы 95 жылдан ишибиз токтоду. Ошол жерде директор болуп иштеген Токтосунова Гүлжан эженин колунда иштедик акыркы күндөрү. Ал эже бизге акция аласыңар, акционер болосуңар деп пул чачты. Мен дагы ал маалда кыргыз пулубуз жаңы чыккан маал, күчү бар эле. Ошол маалда 1000 сом өткөздүм. Азыркы күндө пенсияга чыгыш убактыбыз келип, мен трудовоймо бардым. Андан мурун дагы бир кичине бул эже менен нары бери болдук. Бизди иштен айдадык.
жөндөн жол иштен айдады. Ошо маалда мен кайрылып дагы заводко, конторго барсам, бу эжени өзүнүн жездеси бухгалтер болуп иштейт эле. Ошо аке айтты да, сен трудовойну коридордон табасың, ыргыт бирдик, коридордон табасың деди. Мен айттым, андан тышкары дагы мусорга иштей берсеңиз дагы майлы дедим. Мен закондошуп алам бир күнү. Закондошуп таптырып алам, жаздырып алам дедим. Чыгып кеткенмин. Ошо бойдон мына жылдар өтүп, мен пенсияга чыга турган маалда бардым эженин жанына. Барсам, ошо трудовой ошо бойдон калды. Биз ошондо соттошуп, сотко кайрылып, Карабеков, Сооронбек аке ошо маалда Базар Коргон районунда сот болуп иштеген. Биз деле законго кайрылдык. Ошондо алып келишип, сот болду. Биз жака эч бир жөндөн жөн айдаганы билинип, бизди кайтып восстановить кылып койду. Онда дагы кабыл кылбады. Сооронбек аке деди, 10 күнгө чейин карындашым кайрыл, мени үстүмөн арыздан. Мен закон боюнча чечтим бул ишти. Бул эжелерди, бул карындаштарым деди, трудовойун бузуп коюпсуң деди. Оңдоп, жерине коюп кой деди. Жок, ошондо оңдолбоптур шу күнгө чейин. Аны көтөрүп мен пенсия ала турган жерге барганда өтпөдү. Мен ошончо жыл масыл заводда иштеген болсом, бир күнүмү дагы мен пайдалана албадым. Мээнет акымы мен колдоно албадым. Үлүшүбүз бар эле, үлүштөн чыктым. 3500 сомго чыктым. Канча жыл иштедиңиз эже ошондо? Ошондо 85-жылдан масыл завод бүткөнгө чейин иштедик. Анан кийин ошо айлыктарыбызды бербеди. Силер үйүңөргө барып отургула деди. Иш бүттү деди. Качан иш болсо чыкырам деди. 30 жылдан берки эч бир эже чыкырып дагы силер акцияңар бар дебеди. Акция туурасынан биз мамлекеттен бул заводду алдык деген дагы бир матам чогулуш деле кылбады. Биз бу кандай акция, кандай биз жакшыраак түшүнбөдүк дагы, ама ошо маалда жаңы акча чыккан маалда мен 1000 сом өткөзүп койдум. Эми ал убакта акча өтө күчтүү болгон, ошол завод жалпы канча сомго бааланды? 30 канча миң деп атат? 38 миңге бааланып тур. Ондан рубль маалда ондан көпкө бааланды. Ал маалда азыр эми бир жолу дагы акционерлердин чогулушу болгон жок? Болбоду. Жаңы маалда дагы болбоду. Биз дагы залга чакырып да шундай деп түшүнүктөр айтып, собрание болуп, ондай нерсе көрбөдүк. Эми акционерлерди өзү жылда ошондой собрание кылып, анан эмне сатылат, эмне сатылбайт деп сиздерге дивиденд берип, ушундай караш керек да. Анан кыскасы эч кандай ошол акционерлер менен иш алып барылган жок, а? Жок, барылган жок. Биз зарыкып, акчага кыйналган маалында деле өттүм жанына. Жок. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Эртең кел деди. Эртесине барсам, секретарь кызы эже Бишкекке кетти эже деди. Ошол завод 38 миң, завод 38ге бөлүнө турган болсо, ошонун 1000 сомунун немеси сиздики да? Мен 1000 сом өткөзгөнмүн ошондо. Анан бул пенсияңарды дагы жок кылып, эмгек күнүңөрдүн баарын нөл кылып койду азыр. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Мен анан пенсияга чыга турган жерге барып кайрылдым. Бул эже берген трудовойум ошо бойдон калыптыр. Сооронбай аке буну оңдоп койгон деп сот кайрылган. Мен сотко арызданганда сот айтты, бул карындашыма трудовойун оңдоп берген, оңдоп кой жерине коюп кой деди. Жок, оңдолбоптур. Ошо бойдон мен көтөрүп бардым. Ал эч кандай жерге өтпөй турган, өтпөдү. Анан мен кантемин эми дедим о жерде. Десем, эже деди, үлүшүңүз барбы деди. Жер үлүшү. Жер үлүшүңүз барбы деди. Ооба дедим. Эже анда деди, сиз жер үлүшкө сүйөнгөн колхоздогу жер үлүшүңүз менен чыгып. Колхоздогу жер үлүшү менен алар чыгарып койду. Ошондо 3500 сом менен чыкты. Май заводдон эч кандай эчтеке. Май заводдо ошончолук сехте биз рабочий болуп иштедик. Сууду ичинде иштедик. Ар айда 13%тен бизге пенсия алсаңар сүйүнөсүңөр, пенсияңарга кошулат деп, аерде 40 алат болчу пенсияга. Анан кийин 13%тен. Ооба.
13%'den 40 barat boçu. Hiç Ar ayda. kanday sosfondga ötkөрülböptür da akça. Hiç kanday sospondga barganda men oşa kızdan suradım. Singdim dedim. Sen massa zavod demesine girip internetke giriptir görüp elseň belki men dedim bazaga giritkendir bizi desem boptur eje dedi görüp bereyin dedi gördü eje dedi jat adamlardan hiç kim giritpeptir dedi ejesin giritiptir özünü giritiptir siler joksuňar eje dedi eger de dedi sizde giritkende dedi pensiyaňyza koşulat boçu dedi azır siz dedi iştegen jeriňizden hiç kanday jardam jok işlerde degen mehnat akıňyz menen jok iştebegen adamlarday kolhoz tomondan jer ülüşüňiz menen çykdyňyz eje dedi. Eje anan dagı munu surooda oşol кезде mamleketten aksionerдик коомго өткөн кезинде ошол заводдун içinde may zavodda produksiýalар bolgonmu? Maylar, sız. Maylar bolgon. Oşonda biz zavodda kameralar bar ele eme degen. Biz hazırlangan haligi sливочныйларды коробкаларга, magazinlerge hazırlagan, tayardagan kameralarda sливочный maylarыбыз kalıp ketdi. 500 коробкадан kıymıldabay biz tizip koygan коробкадагы maylarыбыз kalıp ketdi. Bar yok şun boydan kalıp ketdi. Teknikalar, malakozlar, skvajina bolsa gerek. Aldagı oşolardyň kanama. Skvajina, bir bazar korgandy tamilday turgan skvajnoy bar öyle. Alda ele kalıp ketdi. Skvajnoy suw çygara turgan owa. Zboykalarыбыз bar boçu, may çygara turgan zboyka bar boçu 2 tane. Biri Sputnik. Anda 2 tonna oşondoy kaymakты kuyup biz sливочныйni dayarlayıp boçuk. Oşa zboykalarыбыз bir günü biz bardık. Barsak Özbekistan'a satılıp atat dedi. Biz oşa malda erkaymeji var boçu 3 töwüz. Birini az estey albaytam, bir ay aldı. 3'öwüz jürgürdük biz. Taksiga çıkıp oturduk. Uşa jönödü maşina Sputnikni sattı dedi. Uşa yerде iştegenlerden biri. Sizler jügürüp taможняга jetkile, belkim sizler karmap kalarsıňar dedi. Biz jetip bargan. Sizlerge aýtpay, aksionerlerge aýtpay özüm bildim. Yok, anday nerse bizge aýtpaýdy dele. Biz bardık taможняга barsak, Sedukumdagı Hanarıktan ötkönde o şerdegi barsak soldat balдар aýtdy. Ejeler 15 minut burun gelip hepsiňer. Al dokument kıldır, dokument meni ötküzdü dedi. Kanday dokument bolat? Hiç kanday dokument emas. Jalgan dokument menen biz direktiribиz ötküzüpdür dedik. Bu ötpöş gerek. Bizi bu Sputnikti başka yerden alıp gelişken boçu. Bu taza jakşı Sputnik boçu. Biz sливочный çıgarıp jürgön dedik. O şerde oturup kaldık. Isıktı günde bardık da oturduk, kapı olduk. Ejeler dedi. Buruntan gelip hepsiňer. Yarım saat burun gelip yolun tosup oturup apsıňar. Biz ötkörbeýtpöçük bunday iş bolganda dedi. Giyin al Gülcan Toktosunowa aýtdyňarmy şunu ne satyp ýerdin dep? Al katım bizge süýlebeýt dagı, biz adam katarına da görbeyt, bizi kulak salbaýt dagı. Toktosunowa özünü atasından kalgan mençik gibi paydalandı, jedi bu yerde. Çoğun vannalar borcu, sırsekimiz var borcu, sırsekte 2 tane çoğun vannamız var borcu. Brınza seklerde vannalar var borcu, çoğun brınzalarda katırıp satuğa çıkara turgan tuz salıp rastol kılıp koygan. Andan keyin bul üstü jaktadagı 2 tonnadan süttü uyutup brınzaga tayarlay turgan vannalarыбыз бар boçu, turbalarыбыз, may ayday turgan turbalarыбыз, separatorlardan 3 tane bar ele. Bizi kayrılığımızı men negizi maksatı pensiyalarыбызı oşu mehnat aktarыбыз menen dagı götörüp berse, şunu karap berse, urmatly Sadır Nurkojoyevich, urmatly Kamçybek Kıdırşaevich şulardy bizge görüp berseňer, şu bizi mehnat aktarыбызı pensiyaga ötkörüp berseňer, şu kollektiv şunu suranabız. Dağı bizi bu 1000 somdan koşup aksiyalarыбыз var. Oşa aksiyalarыбызdan biz dolyabızı alışыбыз gerek. Dolyalarыбızı alışыбыз gerek. Oşonga jardam bergile. Biz bunu ötönüp sizden suranabız. Bizge jardam kılgıla.
Bizim memlekette bizge jardam kıla turgan hiç yer tabılmadı. Biz köp yerge kayrıldık. Kayrılbagan yerlerde kalmadı. Bilbeybiz bulardı kolgap koydu. Hiç yer bizi kabul kılıp dağı, bizi köngül burup dağı suravadı. Bizdi suranışыбыз bunday adamların kolunda bu memleketten mülkü kalıp ketmesin. Memleketke şu massa zavoddu alışыңарды biz suranabız. Massa zavodda oşa turgan yer 2 gehtar yer, o yerlerdi satıp jedi. Joldun kırgagındağı bak daraktar var boşu, bağı var boşu, ayerlerdi elge sattı, magazinlerdi kuruştu. Biz aksiyonerler massa zavoddun eşigin tügüne dağı jol atmadı bizi. Hiçbir çakırıp Sabranya'da çoğuluştağı ötkörmedi. Bizi mini oldular, kandaysыңар da bir çakırıp dağı bizi köngül burup dağı insan, adam orduna koymadı. Biz oşundan sizlerge ötünüp suranabız. Şu bizi işti dağı görüp beriңizler. Suranış sizlerden.